Салам достор, 15 000 долларга чейин эмне машина алам деп ойлонуп аткан болсоңуздар, силерге бир жакшы 3 вариант айтайын. Азыр элдер аябай ходовой болуп аткан. Эң легендарный BYD E2 деген машина бар. Билесиңер, таксиде аябай көп жүрөт. Ошону биз силерге 13 400 долларга алып келип беребиз Бишкекке. Анан тышкары BYD UANAP деген бар. Бул да аябай азыр мода болуп атат. Буну биз 14 500 долларга алып келип беребиз. Андан тышкары Segul, BYD Segul деген бар. 12 500 доллар болот. Булардын баары запас хода 400 километр. Bir 15 күндөн 1 айын тегереги келет примерно. Аралыкка жараша. Кытайдын жакын жери бар, алыс жери бар дегендей. Анан бюджетный вариант, арзан керек дегендерге бизде Weltmeister EX5 деген бар. Бул 8200 долларга силерге алып келип беребиз Бишкекке. Бул где-то примерно 200 километрин тегереге жүрөт достор. Анан Weltmeister V6 деген бар. Максимальный комплектациясы ал 13 200 доллар болот. Мындан тышкары каалаган сурооңор болсо кытайский машиналар жөнүндө сурооңорду бериңиздер, жазыңыздар, чалыңыздар, биз силерге жооп беребиз. Ар бир суроого жооп беребиз. Комментарий жазыңыздар, күтөбүз. Ошондой эле достор, буюрса эмки санда силерге 20 000 долларга чейин гибрид машиналарды, кытайский гибрид машиналардын бааларын айтып беребиз. Азыр билесиңер, электромобилден кийинки эле гибрид аябай мода. Ошону 20 000 долларга чейин бизден алсаңыздар болот. Ошол кайсы марка, кайсы канча километр жүрөт, баарын буюрса жазып коебуз. Подписаться кылыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, күтөбүз.